Ал эми бүгүн бизде конокто ынтымактын алдында түзүлгөн ынтымак медиа мектептин алдыңкы студенттеринин катарын толуктагандар келип отурат. Тааныштырып кете турган болсом, Осмонов Дастан, ошондой эле Абдилла кызы Канышай. Кош келипсиңер. Кош келдик. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кандай келип алдыңар? Жакшы келдик, Кудайга шүгүр. Албачы. Кыйналып келдик. Троллейбустан келдиңиздер ошондо. Троллейбуста аябай кыйналып келдик. Адам көп, баары жогу өздөрүнө үйлөрүнө кайтып жаткан учур. Ошон үчүн кечигип келиптирсиңер да, э? Ооба, ошон үчүн бир аз кечигип калдык, кечирим сурайбыз. Эч нерсе эмес. Өз негизи атайын кечикпейли деп троллейбустун алдында келгенбиз өзүчү. Ошентсе да бир аз. Бирок баары бирдей жетеп экенсиңер, аркасында турсаңар да, алдында турсаңар да. Бирок азаматсыңар ошондой нерсени ойлоп, алдында келгениңерчи да. Ооба. Анан болсо бир суроо, ушул медиа мектепте окуп 3 ай бүтүрүп жатыпсыңар, анан ага чейин кайсыл ушул кесипти аркалайм деп кайсыл окуу жайда окуйт элеңер? Мен учурда Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин журналистика бөлүмүнүн 2-курстун студентимин. Эң сону Дастан сенчи? Мен деле ошол журналистика факультетинин 2-курсунда окуйм. Экөөбүз бир группада окуйбуз, группалашпыз. Ошондой эле медиа мектепте дагы тайпалашсыңар. Эң сонун. Анан мен дагы азыр унутуп калыптырмын. Бүгүн деген өзгөчө майрамда, билесиңерби? Жок, билбейт экенбиз. Бүгүн деген бүткүл дүйнөлүк ажаткана күнү. Андыктан силерди куттуктайбыз. Эми гана ажаткана күнү болбосо, бүгүн бүткүл дүйнөлүк мырзалар күнү дагы. Өзгөчө башкача отурат окшойм. Кенен кесир отура берсеңер болот. Силердин майрамыңар уялбай эле Канышай мырзалар бир жылда 3 жолу майрамдаганга да жетишет экен. Ал эми ушул майрам жөнүндө уктуңар беле, ажаткана күнү бүткүл дүйнөлүк? Чын айтсам жок, биринчи жолу болуп атабыз ушул жерде. Мырзалардын күнү экен дагы 19-ноябрь мырзалар күнү экен дагы. Биз дагы ушул эфирге даярданып атып биринчи жолу уктук, э? Мен кече күнү угуп калдым дагы, анан бүгүн атайлап мага баардыгы кечиримдүү деп кечигип келдим. Анан ушул медиа мектепте эмнени үйрөндүңөр, эмнеси жакты, жаштарга эмнени айтат элеңер? Негизи биз ошол журналистика факультетинде окуганда көп учурда азыр сабактарда лекцияларды сабак өтөбүз да, анан бул медиа мектепке баргандан кийин көп учурда ошол сабакта өткөндөрүбүздү биз практика жүзүндө көрө алдык. Өзүбүз мисалы интервью алып, адамдар менен маектешип, аларды сүйлөтө алдык, жана ошол материал жасаганга үйрөнө алдык. Мындайча айтканда, мен өзүмө көп нерсе ала алдым. Сенчи? Ошол эле катар толуктап кете турган болсом, биз дагы өзүбүздүн макалаларыбызды жазып көрдүк. Ошол эле учурда интернет сайттар менен иштегенди үйрөндүк. Соцсеттер менен кандай иштеш керек, ошолар жөнүндө бар жогун ушул медиа школада, медиа мектепте бар жогун баштан аягы үйрөттү десем жаңылышпайм. Ал жерде өтө күчтүү иштеген адистер, мугалимдер, эжели агайларыбыз иштеп бизге сабак өтүп атты. Негизи убакыт кандай өткөнүн билбей калдык. Баткан өтүп кетти. Ушунчалык көп нерселерди үйрөнгөн алганыбызды, ушунчалык аз убакыттын ичинде өзүбүз дагы мындай таң калып, бир чети кубанып келдим. Анан ошол менин угуп калган жерим бар эле, ушул медиа мектептин окуучулары кээде таңкы саат 8-ден баштап кечки 5-ке чейин окуйт деп, ошондой күндөр дагы болгон. Ооба, болгон. Атайын сабактар болгон учурларда эртең саат 8-ден кечки саат 5-6га чейин эгер жасай турган материалдарым бүтпөй кала турган болсо, кечки саат 10га чейин дагы окуган күндөр болгон. Бирок ошол учурда жана айтып өткөндөй убакыт кандай өткөнүн билбей каласың. Компьютерде отуруп, жазып, бир неме менен алек болуп отуруп, убакыттын кандай бат өткөнүн да билбей каласың, э? Айтор ошол өткөн убакытка өкүнбөйсүздөр, э? Өкүнбөйбүз. Албетте, мына ушундай чоң нерсени алып аткандан кийин өкүнүштүн эле кереги жок да. Ооба. Анан Канышай сага суроо, ушул медиа мектепти аяктап жатканда ар бири топ-топ болобу же жекеден болобу долбоор жазышы керек экен. Анан сен кандай долбоор жаздың? Мен ден соолук боюнча долбоор даярдаганмын. Анда мисалы майып адамдарды, ошолорду өздөрүнүн мисалы кайрууларын алар больницага барып жогоркунан кайрылыша албайт да. Аларды ошолордун кайрууларын биз интернет сайт аркылуу алып, аларды ошолорго жооп катары эфирден бир айга 2 жолу чыкчу кылып, атайын адистерди, врачтарды алып келип, алардан ошол жерде эфир аркылуу жооп алып берүү максатында. Ушундай долбоор. Эң сонун. Менин долбоорум негизи ынтымактын сайтына арналган долбоор болду. Аты Сырдуу сүрөт деп аталат. Азырынча анын кандай экени бир аз сыр боло турсун дагы. Келечекте буюрса, жакынкы күндөрдө ынтымактын сайтынан көрөсүздөр, ошол учурда толук маалымат аласыңар.
Демек сырдуу сүрөт долбоорунун кандай экени бизге сырдуу боюнча калды окшойт. Сырдуу сүрөттү буюрса келечекте ынтымак сайтынан көрөт экенбиз. Келечекте эмес, бул жакынкы күндөрдө эле келечек болсо алдыга жылып кетет, бул жакынкы күндөрдө эле. Анан мага айтышты эле ушул медиа мектептин студенттери өзгөчө ыкма менен тандалып алынган. Алар бар жокту билишет. Ар тараптан төп келген деп. Ошондуктан биз логикалык суроолорду даярдап келгенбиз, сындайлы деп. Азыр болсо суроолорубузду баштай берели. Кагазды мен мондай ала алайын, анткени мурунку медиа мектептин студенттери кагазыбыздан карап эле айтып бардык суроого жооп таап алды элем. Биринчи суроо: бир ит 10 метрлик жипке байланып турат. Ошол эле абалда 200 метр аралыкты басып кете алабы? Биздин Канышай жооп даяр окшойт. Мында иттин баягы жип мойнуна байланып, экинчи учу байланган эмес. Ошон үчүн ал чуркап жүрөт. Жанатан бери биз маектешип долбоор жөнүндө сөз кылып атканда Канышай бул жакта кагазды окуп отурган окшойт. Ошол баягы башта күнү келген медиа мектептин окуучулары бардыгы биригишип, алдына кагаздарды бир сыйра көз чаптырып койгула деген. Бул негизи билет болчу. Ооба, экинчи суроого өтсөк, 6 тамгадан турган мамлекет бар. Анын алгачкы 2 тамгасы жаныбардын аты, калган 4 тамгасы кыздын аты. Мамлекеттин атын атаңыз. Жаныбардын аты? Бир мамлекет бар экен, ал Италия. жалпы Эмне үчүн Италия? Себеби ит деген бул жаныбар, Алия кыздын аты. Баракелде. Эми сизге оңой суроо да, оңой суроолордун артынан эле оңой суроолор. Столбанын кыргызчасын эмне дейбиз? Бизге жарыктардын тартылып аткан столбанын кыргызчасын эмне дейбиз? Айт. Мырзалардын күнү да кыздар жооп берсиндер. Ошондо сен билесиң го деп коштоптун. Сен барбы? Билем, бирок унуттам азыр. Тилиңиздин учунда турабы, чыгарсаңыз биз карап. Биз окуп алалы дебейсиз. Түркүктөп койсуңбу? Демек Таппай калдым. Таппай калдыңыз. Эки отуруңуз дейт. Астан жооп барбы? Жооп сиздерден алабыз го дейм. Жок болсо анда жооп бул дагы сырдуу сүрөт сыяктуу сырдуу болуп кала берсин. Ой. Тапканда буюрса бизге чалып айтып коесуз. Ооба, ал эми кийинки сурообуз болсо, төмөндөбүчө болсун. Биз эмнени ак болгондо кирдеди деп, ал эми ал жашыл же кара түстө болсо таза деп билебиз. Бир нерсе бар экен, эгерде ал ак болуп калса, биз аны кирдеди деп эсептейт экенбиз. Ал эми кара же жашыл түстө болуп калса, таптаза деп санайт экенбиз да. Ошондо эмне жөнүндө сөз болуп атат? Сен кир көпчүсүң айтсаң. Негизи бул нерсе менен азыр деле достошот болуш керек э, мугалимдер да достошот, окуучулар дагы, студенттер дагы. Доска Доска экен да? Доска болуп калабы? Ооба, туура. Досканын Ооба, кыргызчасы. биздин жардамыбыз менен Досканын кыргызчасын азыр Жармагүл айтып берет. Сырдуу сүрөттөй сырдуу болуп турсун. Болбосо көбү билип алат. Бул негизи көбү биле бербеген сырлардын бири болуп эсептелинет. Кийинки сурообуз: маймылдар банан талашып жатышат дейт. Бирден берсең жетпей калат. Экиден берсең жетпей калат. Ошондо канча маймыл, канча банан бар? Бирден дагы экиден да жетпейт. Күчөө экен. Бирден берсең жетпей калат экен, экиден берсең жетпей калат экен. Ошондо канча маймыл, канча банан бар? Бул жерде маймыл менен банандын санын эсептеш керек. 3 маймыл 2 банан. Жок. 2ден банан бериш. Жок, бирден экиден да жетпей. Маймылдар банан талашып жатышат дейт. Бирден берсең жетпей калат экен. Бирден берсең жетпейт экен. Экиден берсең жетпей калат экен. Ошондо канча маймыл, канча банан бар? 5 маймыл 4 банан го дейм. Жок. Жакындады бирок. Жок, негизи 5 маймылда элестетиңиз 4 бананды берип атасыз. Бирден жетпейт. Бирден берсеңиз жетпейт дагы, 4төн ар бирин 2ден берсеңиз бир адамга, бир маймылга дагы жетпей калат го дейм. Негизи мына дагы кайталайын. Бирден берсең жетпей калат экен. Бирден берсеңчи? 2ден берсең. Экиден берсең жетпей калат экен. Дагычы, ошондо канча маймыл, канча банан бар? Маймыл деле банан деле жок окшойт. Жетпей калганда караганда. Жоопту таптың дегенде. Жок, бул жерде 4 маймыл, 6 банан бар болчу. 4 маймыл, 6 банан. Банандар ашып кетет. Ашып кетет атпайбы? Жок, 4 маймыл, 6 банан дейт. Мына бирден берсең жетпей калат дейт. Мисалы үчүн 4 маймылга бирден банан берсең, мисалы 1, 2, 3, 4 деп экөө ашып калды, мындай толугу менен. Мисал келтире турганда да тапкан маймылдар. Анан 2ден берсең дагы
экиден бергенде 2-2ден 6 болуп Эки калат. экиден. 3 эле маймылга жетип калат, Ооба. эле бир маймылга жетпей калат. Ошондо жалпысынан 4 маймыл, 6 банан. банан болчу. Мына ушундай Бир аз да болсо сиздердин билимиңиздер текшердик болот да. Кече мындан 2 күн мурда студенттер майрамы болгон, кандай майрамдадыңар? Мен оюмча ошол күнү катуу майрамдап бүгүн уйкусурап отурат окшойт. булардын уйкусураганы ушул болсо анда мындай мезгилде чакырбай эле Ошол айрым. Негизи студенттер майрамын өтө жогорку деңгээлде майрамдадык. Өзүбүздүн факультетте дагы иш-чаралар өттү. Студенттерге арналган эң жогорку деңгээлде болду. Канышай өтө жандуу үн менен өтө сонун ырдап берди. Ушурдан пайдаланып азыр деле ырдатып көрсөңүздөр. Кайсыл чыгарманы ырдап бердиңиз? Мен Кенже Дүйшееванын жана Жебе тоонун аткаруусундагы кечинде келемиз. анда азыр биз тыңдайбыз кана. Отуралы, ырдап берип коюңуз. Кечинде келемин сага, жылдыздарды аралап, сен үчүн гүлдөрдөн эмес, жылдыздардан букет жасап, жанып турган жалгыз айга, жалынамын адатымча, көрбөй калып сумсайбайын, сен жылмайганда, деп коюп. Баарынан да ушул акыр жагында Баягы томошода айтып жүрүшпөйбү? Кечинде бале барбы, жат үйүңдө дегенде, бирок азаматсыз. Кантсе дагы студенттик күндөрдө, студенттик күндөрдүн эң кызыгы кечинде болуп калат. Ооба. Бирок үнүңүз сонун экен, ырчы болуп кетсеңиз деле болгудай экен. Рахмат. Эң сонун сиздердин ушундай келип бизге сонун конок болуп ошондой эле кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жандуу үн менен ыр аткарып, Албетте. Анан азыр болсо тилекке каршы убакыт эми өзүнүн ишин аткара берет экен. Биздин эфирибиз аягына чыгып жатат. Жаштарга болгон каалоо тилектер, эми медиа школого дагы тапшырам деген балким жаштардын жарымы болбосо жарымы бизди көрүп жаткандыр. Аларга кандай кеңештерди берет элеңиздер? Эркин микрофон. Ынтымактуу медиа мектебин өтөрдө кандай тосуктардан өттүңүздөр да? Вот экзамендерден өттүңүздөр. Ошол боюнча да кандай кылса өтүп кетесиздер да? Бир аз багыт. Балким ал жерде ооба сырлары бардыр. Силер кантип кастингден өтүп кеткен? Ошол боюнча сыр болбосо айтып койсоңуздар деле болот. Эркин микрофон. Негизи биздин факультет Жакшы коюш керек дейм. негизи биздин факультетке келип журналистика адистигинен тандаганда негизи ошол мындай жазганга шыгы бар кыздарды атайын тандап алышты каалоочуларды. Анан ошол эле жерде кыздар балдарды. Ошол эле жерде анан журналистика деген эмне? Журналист дегенди кандай түшүнөсүң? Ушул темада эссе жаздырды кыскача. Анан ошол жерден эле өзүбүздүн жазган эссени кайра окутуп, маанисине жана үнүбүзгө жараша тандап алышты. Биринчи ушундай болду. Негизи журналистика жаатында иштеп кетиш өтө татаал. Ошон үчүн ар бир ошол медиа мектепте каалаган окуучуларга, студенттерге айтарыбыз, эгер журналист болгуңар келсе, келечекте медиа мектепке эч жаңылбастан эле тапшыра бериңиздер. Ал жерде көптөгөн журналистикага багытталган нерселерди үйрөнө аласыздар, өзүңүздөргө керектүү, өзүңүздөр билген жана билбеген нерселердин баардыгын негизи ошол жерден үйрөнсөңүздөр болот. Андыктан баарыңыздарды ошол медиа мектепке чакырып өтөбүз. Келиңиздер, тапшырыңыздар. Дагы ушул биздин мыкты болгон эже агайларыбыздай болуп, журналист болуп, келечекте чыгасыңарбы деген чоң үмүттөбүз. Азаматсыз. Рахмат сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай алтындай болгон, жаштыктын алтындай болгон убактын бөлүп, бизге келип ушундай кызык маек куруп бергениңиздер үчүн. Ыраазычылык Биз билдиребиз. баягы жогоруда айтканбыз деп эсибизден чыгып калыптыр. Сиздерге атайын баягы келатканда кыйналып троллейбуста кыйналып кысылып келдим дедиңиздер эле. Буюрса азыр сыртта ичинде эч ким жок, таптай троллейбус турат. Бош дейсиз. Ошону менен бузулдап кетип калсаңыздар болот. Ал эми биз болсо эфирибизди алдыга карай улантабыз. Андыктан алыстабай туруңуздар.